Жалал Абад шаарында катталган өрт кырсыктарынан 2019 244 миллион сомдук материалдык чыгымдарды сактап калууга жетишилген. Бул тууралуу шаардын өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Чынарбек Шекеров кала мэриясында өткөн жарандык коргонуу кызматынын өкүлдөрүнүн катышуусундагы жыйында билдирди. Анда маалым болгондой, өткөн жылы Жалал Абад шаарынын аймагында 2 техногендик өзгөчө кырдаал катталган. Алар ири өрт кырсыктары болуп, анын кесепетинен 170 миллион сомдук материалдык чыгым жаралган. Жүргүзүлгөн иш-аракеттердин натыйжасында келип чыгуучу ашыкча чыгашалардын алды алынган. Жыл ичинде шаардын өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан ар түрдүү өзгөчө кырдаалдардан сактануу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бир катар өрттүк тактикалык машыгуулар өткөрүлгөн. Жыйындын алкагында 2019 жылы кырсыктардын алдын алууга активдүү катышкан мекеме ишканаларга сыйлыктар тапшырылып, мындан ары да ар түрдүү өзгөчө кырдаалдар учурунда биргеликте иш алып барууну жандантууга чакырылды. Өзгөчө кырдаал катталганда канчалык деңгээлде ошол кызматтар тез аракет кылып ошо иш-чаралар жүргүзсө, ошончолук өзгөчө кырдаалдын баягы кесепеттерин, зыяндарын азайтсак мүмкүн болот да. 2020 жылга карата аткарылчу милдеттенмелер белгиленип, Жалал Абад шаары өзүнүн 2019 жылда жарандык коргонуу боюнча аткарган иштерин жыйынтыгын чыгарды.